Баткен облусунун Кадамжай районундагы Орозбеков айыл аймагы 3 хан чыккан айыл катары белгилүү. Бул аймакта Шырдак хан, Пулут хан жана Кыргызстандын алгачкы президенти Абдыкадыр Орозбеков жашап өткөн. Мына ушундай куттуу аймакта өз ийгилиги менен башкаларга үлгү болуп, айылдын өнүгүүсүнө салым кошкон ийгиликтүү аялдардын катары арбын. Жетекчилик кызматты аркалап, ошондой эле айылдык кеңеште депутат болуп көйгөйлөрдү чечкен жана билген маалыматын башка айылдаштары менен бөлүшкөн активисттерге бай. Алардын катарында мектеп директору депутат Болдухан Сүйүнова да бар. Мен Сүйүнова Болдухан Мусаевна 1990 жылы Рыбачий индустриалдык техникумун түрк-чечения факультетин бүтүп, ушул эле Учкун орто мектебине келгенмин. Мугалим болуп ишимди баштадым. Ушул мектептен ошолдон бери бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатам. Мектепте иштедим. 2006 жылы организатор болдум. 2006 жылга чейин катарда мугалим болуп иштедим дагы. 2007 жылы окуу бөлүм башчысы болуп дайындалдым. Окуу бөлүм башчысы болуп дайындалып 2017 жылга чейин иштедим. 2017 жылдын сентябрынын 12-синен бери жетекчилик кызматты аркалап иштеп жатам. Каарманыбыз буга чейин жетекчилик кызматты аркалап мектептин техникалык базасын чыңдоодо, билим сапатынын жакшырышына чоң эмгек жасаган. Лидерлик, уюштургуч сапаты, кесиптештерине жасаган мамилеси анын ийгилигинин ачкычы боло алды. Эжейдин аракети менен мектептин 11 каанасына интернет киргизилди. 2020-2021 окуу жылында 271.900 сомдук интернет технологиялары менен камсыз болду. Башкача айтканда, бир каанада акылдуу доска, проектор, калган 9 каанада телевизор, компьютер каанасына 12 компьютер, окуучулар үчүн 1 принтер, мугалимдер үчүн 2 компьютер жана 1 принтер алынды. Мектептин от казанынын насосун 365.000 сом жана жарыктандыруу системасында плафондор 350.000 сомго алмаштырылды. Роза Отунбаеванын Демилгелери фондунун мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоорунун жардамы менен өлкөдөгү 6 пилоттук айылдын айрым социалдык экономикалык көйгөйлөрү чечилип, өнүгүүгө карай багыт алды. Ошондой эле аялдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Орозбеков айылында өз ара жардамдашуу топтору түзүлүп, Болдухан Сүйүнова топтогу аялдардын сунушу менен жергиликтүү кеңешке талапкерлигин коюп, көпчүлүктүн колдоосу менен депутат болду. Мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоору айылыбызга келди, учурунда келди деп ойлодум. Келген күндөн тартып эле аялдардын өз ара жардамдашуу топтору түзүлдү. Мына ошол топтун ГВПнын мүчөсүмүн. Ошол топ менен иштешип барып, топтогу аялдардын көрсөтүүсү менен, сунушу менен жергиликтүү кеңешке депутаттыкка койдум. Көпчүлүктүн колдоосу менен жергиликтүү кеңештин депутаты болдум. Буюрса мектептин, ошондой эле айылыбыздын, жалпы Орозбеков айылынын, анын ичинен Учкундун өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүктүн жетишинче аракет кылып иштейбиз деген үмүттөмүн. Сүйүнова 2020 жылдан бери мигрант аял өнүгүү түркүгү долбооруна мектеп жамааты менен биргеликте катышып, аракетинин натыйжасында 100.000 сомдук долбоор жазылып, окуучуларга кол өнөрчүлүктү үйрөтүү максатында 5 кийим тигүүчү машина жана айыл ичинен таланттуу уул кыздардын чыгуусу үчүн 10 комуз алынып берилди. Ошондой эле долбоордун алкагында өткөрүлгөн түрдүү конкурстарга аталган мектептин окуучулары катышып, ийгиликтерге жетишти. Бул аракет окуучулардын билимге болгон кызыгуусун, ошондой эле коомго тынчтыкты орнотууда жана аялдардын, балдардын укуктарын коргоого жасалган кадам боло алды. Долбоордун алкагында болгон окууларга мен өзүм жетекчи катары, ошондой эле биздин мектептин жамааты жалпы эле окуучуларыбыз толугу менен катышууга жетиштик. Башкача айтканда, долбоорго катышуу менен бир топ ийгиликтерди жаратканга жетиштик деп ойлоймун. Эң биринчи ушул долбоордун алкагында проекттен ошол мектепке 5 машина келди, 10 комуз келди. Бул комуздун машиналарды биз окуучулар үчүн пайдаландык. Башкача айтканда, кол өнөрчүлүккө, анан таланттарыны өркүндөтүүгө пайдаланабыз. Пайдаланып баштадык деп айтсам болот.
Ошондой эле долбоордун алкагында бир топ сынактар өткөрүлдү. Мына ошол сынактарда биздин 10-классыбыздын окуучусу Абайдиллаева Гүлзада эссе жазуу сынагында менин кыялымдагы айылым деген эссеси менен пилоттук мектептер арасында республикалык деңгээлде 1-орунга чыкты. Бул кызыбыз 1-даражадагы диплом менен сыйланды, планшет алды, баалуу белектерге ээ болду. Ошондой эле сүрөт конкурсунда 6-классыбыздын окуучусу Абдыниманжанова Умина жарым финалга чейин жетишти. Бул кызыбызга дагы баалуу белектер берилди, сертификатка ээ болду. Ошондой эле алардын катарында 10-класстын окуучусу Дилшат кызы Динара, 9-класстын окуучусу Абдижалилов Бектур сертификаттарга ээ болуп баалуу белектерди алды. Долбоордун алкагында ишкердикти баштоо, үй-бүлөлүк мамилелерди жакшыртуу, коомдо аял киши зор күч экендигин белгилеген ар кандай семинар, тренингдер акысыз өтүлдү. Долбоор жумушсуз аялдарды, миграцияга кабылган кыз-келиндерди да бир топ шыктандырды. Алар алган билимдерин колдонуп, ар кандай багытта чакан ишкердикти баштоо боюнча долбоорлорду жазып, конкурстарга катышты. Бул долбоордун Зом тиркемеси аркылуу түзүлгөн күндөн баштап эле сабактар өтүлдү. Башкача айтканда, биринчиден айылда мигрант аялдардын укугун коргоо боюнча сабактар болду. Бизнес кантип баштоо керек, айылда кантип иш алып барса болот, ийгиликке кантип жетет ишкер аялдар. Ошондой эле аялдардын укугун коргоо боюнча психологдордун да сабактары болду. Бул сабактарда ар кандай конфликттердин алдын алуу, депрессияны болтурбоо, стресстен чыгуу, башкача айтканда үй-бүлөлүк мамилелерди жакшыртуу максатындагы темадагы тренингдер, семинарлар болуп өтүп, ошонун натыйжасында андан кийин дагы улантып, өзүбүз калган аялдарга дагы сабактарды өтүүгө жетиштик деп эсептейм. Ошону менен бирге эле биздин мектеп пилоттук мектеп болгондуктан окуучуларыбыз дагы ушуга катыштылар. Сан ариптештирүү боюнча сабактар болду. Катышкан окуучулардан калгандарына бардык окуучуларга окуган окуучуларыбыз сабактарды өттү, жайылтууга жетиштик деп эсептейм да. Каарманыбыз кесиптештер арасында да сый урматка ээ. Ал дайыма өзүн өзү өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп, башкалардын да билимдүү болуусу үчүн жан үрөп келет. Жетекчилик жагынан эң мыкты жетекчи, ар дайым көзөгөн максатка алдыга жетүү үчүн бардык мугалимдерди тартып, бардык мугалимдер менен бирдей мамиледе иш алып барат. Ошондой эле аял катары бул мээримдүү эне, чоң эне бирдей убакта ишти дагы, жумушту дагы ошондой эле үй бүлөнү да алып кете алат. Мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоорунун алкагында көптөгөн иштерди алып барды. Биздин мектептеги мугалимдер бардыгыбыз санарип окуу боюнча окуп өттүк. Бир гана мугалимдер эмес, айыл тургундары, ошондой эле окуучулардын арасында дагы ушул окуу боюнча окуп өтүштү. Сүйүнова болду Мусайнаны биз дайыма ошол өзүнүн бир эле билим берүү тармагындагы жетишкендиктери менен эмес, эженин дагы ушул айылдын ар бир көйгөйүнө мындай көз карашынын түз экендиги байкалып турат. Кайдыгер карабайт. Анан эженин дагы өзү жолдошунан эрте калгандыктанбы балдарын өзү жалгыз тарбиялап, балдары дагы азыркы күндө чоң жумуштарды аткарып, жакшы жумуштарды ээлеп иштеп, өзүнүн колунда тарбиялап өстүрүп аткан келини дагы ушул өз ара жардамдашуу тобунда дайыма алгылыктуу иштерди жасап, үлгү болуп келет. Ошон үчүн биз эжеге дайыма ыраазычылык билдиребиз.
Себеби мектебиндеги окуткан окуучулары дагы чоң жетишкендиктерди жаратат. Анан ким эле болсо, кайсы жумуш эле болсо, Болдуханга айткыла, Болдухан WhatsApp группаны түзөт, Болдуханга айткыла, Болдухан элдерге жеткирет, мектеп аркылуу дагы деген элдин дагы мындай ой пикири, сунушу өтө жакшы. Биз эженин өзүнүн жеке турмушунда, өзүнүн ушул мектепте, айылдын ишине, айыл өкмөттүн ишиндеги аралашып ошол жасап аткан эмгектерине дайыма ийгилик каалайбыз. Болдухан Сүйүнованын алдыдагы максаттары чоң. Айылдын социалдык көйгөйлөрүн чечүүдө иш пландарды иштеп чыгып, бир катар иш алып бармакчы. Алсак жумушсуз аялдар үчүн атайын окутууларды өткөрүп, натыйжада кичи бизнестерин түптөөгө көмөк көрсөтүүнү пландап жатат. Сүйүнованын иш мерчеминде зомбулуктун алдын алып, аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо планы бар.